жеңишиме жеңишимде мен мекениме, менин көрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Президент Сооронбай Жээнбеков дүйнө чемпиону болгон Айсулуу Тыныбекова менен телефон аркылуу сүйлөшүп куттуктады. Белгилей кетсек, чемпионат Нур-Султан шаарында өтүп, кыргызстандык балбан финалдык бөлүктө болгариялык спортчу Тайбе Юсейинди 5-3 эсеби менен утуп алды. Тыныбекова Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын алган алгачкы спортчу болуп калды. Президент Тыныбекова менен сүйлөшүп жатып, анын жеңиши жалпы кыргыз элинин сыймыгы экенин белгиледи. Өз кезегинде чемпион кыз президентке куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, беттештерге чыкканда мекендештеринин колдоосун сезип турганын айтты. Тыныбекова өлкө башчысына жеңишин өлкөгө жана жалпы кыргызстандыктарга арнай турганын кошумчалады. Эмне үчүн Бишкектен түштүккө танктар жиберилди? Инстаграм социалдык тармагындагы Беспредел KG баракчасы өлкөнүн түштүк аймагына ташылып жаткан танктардын сүрөтүн жарыялады. Аскер күчтөрүнүн башкы штабы маалымат чын экенин тастыктады. Танктар аскердик бөлүктөрдүн техникалык базасын толуктоо үчүн жиберилди. Башкы штаб танктар Ош облусуна ташылып жаткандыгын, чек арага тиешеси жоктугун кошумчалады. ЖВ медиа сайты. Бишкек Нарын-Тору Артуна жолунун 139-чакырымына таш түштү. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинен билдирди. Учурда жол кызматынын кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө, унаалар үчүн жол ачык, жабыркагандар жок. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 1 462 691 сом бөлүндү. Тиешелүү жарлыкка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Каражат өкмөт башчынын резервдик фондунан Саламаттык сактоо министрлигине которулган. Облустук милициянын башчысы Курманкулов 7 августта Кой Ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында башынан жаракат алган. Ал учурда Москвада дарыланууда, дарыгерлер эсине келип, жалпы палатага которулган. Маалымдаган. Элдик медиа сайты. Жогорку кеңеш таркайбы? Төрага Жумабековдун жообу. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков парламенттин тарашы тууралуу сөз жок экенин журналисттерге билдирди. Буга чейин бир катар ЖМКлар жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда тарай турганын жазып чыгышкан болчу. Төрага депутаттар каникул учурунда өз аймактарына барып келгенин жана шайлоочулар менен болгон жолугушууда көтөрүлгөн актуалдуу маселелерди азыр парламентте көтөрүп жатканын белгиледи. Вице-спикер Мирлан Бакиров баштаган депутаттардын тобу чек арада жаңжал чыккан аймакка барып келди. Бул маселени биз өкмөт мүчөлөрү менен бирге жабык эшик артында карадык. Парламент чек ара маселеси боюнча кабыл алынган токтомдорду да көзөмөлдөйт. Дагы бир жолу кайталайм, парламенттин тарашы тууралуу сөз жок, деди төрага. Спутник KG сайты. Атамбаевди куттуктаганы үчүн УКМКнын кызматкери жумуштан алынды. УКМКнын 9-башкармалыгынын кызматкери мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев улуттук коопсуздук органдарынан бошотулду. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошов билдирди. Маалыматка караганда Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы кызматтык дал келбөөчүлүк деген жүйөө менен бошотулду. Эске салсак, мурунку мамлекет башчы 8 августта бийликке багынып бергенден кийин ошол эле кечте ички иштер министрлигинин сурагына Канат Сагынбаев дагы алынып келинген. Ага Кой Таштагы башламандык фактысы боюнча кылмыш ишине катыштыгы бар делип айып коюлган. Алмазбек Атамбаевдин кечи уулу Кадыр Атамбаев Фейсбуктагы баракчасына бүгүн Канат Сагынбаевдин УКМКнын кызматкери деген күбөлүгүн алып салышты. Аны иштен бошотуу тууралуу буйрук менен тааныштырышты. Буга себеп ал Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган. Канат Сагынбаев Кой Таш окуясында 9-кызматтын офицери катары өз милдетин аткарып, мурунку президентти коргогон деп жазган. Учурда Канат Сагынбаев үй камагында. Калыс медиа сайты. Полдо жаткан аялдар төрөт үйүндөгү абалга министрлик түшүндүрмө берди. Кыргызстандын социалдык тармактарында Чүй облустук төрөт үйүндөгү кырдаалга байланыштуу саламаттыкты сактоо системасын сынга алып жатышат. Төрөтканада полдо жаткан аялдардын сүрөтүн жүктөгөн Анара Ахматбекова көргөн көзүнө ишине албай жатканын жазган. Таң калып жатам, палаталар толуп калыптыр. Жаңы төрөгөндөр жерде жатышат. Бардык жер чаң. Номер 4-төрөт үйүн оңдоо үчүн жаап салышыптыр. Мындан улам кош бойлууларды Чүй төрөт үйүнө жөнөтүп жатышыптыр. Саламаттыкты сактоо министри бир нерсе жасайбы, бөлүшкүлө.
чоң трибунадан баары жакшы дегендер көрсүн, деди Акматбекова. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башка акушер-гинекологу Раиса Асылбашева Спутник агенттигине министрликтин буйругу менен төрөт үйлөрү жыл сайын оңдоо иштери үчүн жабылаарын билдирди. Бүгүн Чүй-Обуздук төрөт үйү нөөмөттө болду. 3-4 аял бош керебет жок болуп калгандыктан жерге жатып калышты. 2-3 сааттан кийин алар төрөт үйүнөн чыгарылат. Сураныч, туура түшүнүңүздөр. Аялдар ыңгайлуу жана таза палатада жатышы үчүн оңдоо иштери үчүн жабууга аргасызбыз. Биздин төрөт үйлөр эски имаратта болсо да заманбап шарттарды түзүүгө аракет кылып жатабыз. Бардык кесиптештерим үчүн кечирим сурайм. Номер 4 төрөт үйү 28 сентябрда ачылышы керек. Андагы оңдоо иштери 4 күнгө кеч бүтүп жатат, деди Асылбашева. Бүгүнкү күндө жаңы төрөгөн аялдар менен ымыркайлар жабыркаган жок. Асылбашева ошондой эле бүгүн көз жаргандар абдан көп болгонун белгиледи. Анын айтымында негизи акушерлер бир суткада 10-15 төрөт кабыл алса, бүгүн 30 ымыркай жарыкка келген.